Өлкө аймагында коронавируска кабылган жарандардын саны 228ге жетти. Өткөн сутка ичинде COVID-19 вирусун жуктурган 12 жаңы учур катталды. Алардын ичинде 3 эркек жана 9 аял бар. Анын баары Ош облусунда обсервацияда жаткан бейтаптар. Кечеги бир суткага бүгүнкү күндө жаңы 12 учуру катталды. Ошондо жалпы бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасындагы ушул COVID-19'дун козгогучун тапкан жарандардын саны 228ге жетти. Анын ичинен Бишкек шаарында 30, Ысык Көл областында 3, Жалал Абад областында 80, Нарын областында 5, Баткен областында 4, Ош областында 105, Ош шаарында 6, андан кийин бардыгы болуп 128. COVID-19 оорусун жуктурган дарыгерлердин саны 19ду түздү. Алардын бардыгы дарылануу үчүн ооруканаларга жайгашты деп билдирди Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов. Анын айтымында жаңы жуктурган 12 бейтаптын 7 дарыгерлер жана бардыгы байланышта болгондор. Учурда Саламаттыкты сактоо министрлиги өкмөткө өзгөчө абал жарыяланган аймактарда кызмат өтөгөн дарыгерлерге наам берүү жана илдетке кабылгандарга компенсация берүү жөнүндө сунуш киргизди. Кенемтенин суммасын комиссия аныктайт. Бул бир жолку компенсация, ал эми өлүм учураса башка компенсация каралат. Бүгүнкү күндө ооруда больницада жаткандардын саны 201. Анын ичинен 10 мындай оор абалда отурушат, бирок алар ИВЛ эмес, жөн эле кислород менен дем алышып атат. Мындай бүгүнкү бир суткада болгон 12 кишинин бардыгы Ош областында. Булардын ичинен тилекке каршы ошол 12-нин ичинен 7 кишини медициналык кызматкерлер болуп атат. Коронавирус менен күрөшүп жаткан бейтаптар менен контактта болгон адамдардын бардыгы дарыгерлердин көзөмөлү астында обсервацияда. Белгилей кетсек, бул оорудан айыккан 33 жарандагы 14 күн Саламаттыкты сактоо министрлигинин көзөмөлүндө болот. Учурда башка мамлекеттен келген жарандар менен бирге эле дааваттан келгендер дагы. Муфтият менен иштеп атабыз. Алар менен бергенден кийин кандай киши болсо дагы биз алар келери менен обязательно обсервацияга жаткырабыз. Самолеттон келсе да башка эле менен обсервациядан жаткырып, баягы суроогун кармап, анан анализ отрицательный болсо ошондо гана чыгарабыз. Кечээ Кыргызстанга Россия Федерациясы жана Беларусь Республикасынан тест системалар келди. Бүгүнкү күндө министрликте 23 миңден ашык тест система бар. Лабораторияларда тоңдурулган биоматериалдардын анализдерин өткөрүү үчүн дарыгерлер 3 мал кезектешип иштөөгө өтүштү. Бүгүнкү күндө Беларусьтан келди. Жалпысынан 23,5 миң анализге тест система бар. Бул жеринде биз коркпой колсок болот. Бүгүнкү күндө жанагы консервированный пробаларды 2 күн ичинде биз лабораториянын адистерин 300 миңге өткөрдүк. 2 күндүн ичинде Кудай бурса ошонун баарын тазалап, тактап, ошолордун баарын тактап туруп анализден өткөрөбүз. Онлайн маалымат жыйынында Сабиржан Абдикаримов суроолорго жооп берип жатып, бир жумадан кийин абалга жараша коменданттык саатты улантуу керек же жок экендигин өкмөткө комендатура сунуштарын айтты. Бирок абалды жеңилдетүү ар бир жарандын колунда экендигин эске алып, үйдөн чыкпоо эскертилет. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.